Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Урматтуу момун мусулман бир туугандар, урматтуу кыргыз элим. Кудай бурса бүгүн 22 январь 2020 жыл. Кудайдын буйругу менен, Аллах тааланын өкүмү менен бүгүн биз Мадина шаарына аман эсен жетип келдик. Урматтуу туугандар, бүгүн 22 январь күнү эртең менен Көз Азиз Асылбек бир тууганыбыздын баласы Табарактын экинчи көзүнө операция жасалды. Кудайга шүгүр, ийгиликтүү операциядан чыкты. Бирок экинчи көзүнүн операциясы ушунчалык таң каларлык болду. Биринчи көзүнөн кан аралаш суулар бөлүнүп чыкты эле. А экинчи көзүнөн момундай муштумдун жарымдай болгон киста, кадимки эт чыкты да. Ошону бизге врачтар сүрөтүн тартып жөнөткөн экен, ушунчалык баягы жүрөктүн ишин алган бир операция болду да, мындай айтканда. Бирок Кудайга шүгүр, ийгиликтүү операциядан чыкты. Мына ошол Табарактын ийгиликтүү операциясынан чыгаарына себепкер болгон жалпы кыргыз элиме жана ошол дуа кылып турган жалпы мекендештериме мына бүгүн биз Мадинадагы эң ыйык кереметтүү пайгамбарыбыздын мечитинен сиздерге дуа кылып атабыз. Мына ушул Асылбек таксырга канча жардам берген болсоңуздар, канча дуа кылган болсоңуздар, бүгүн биз жааматыбыз менен мына ушул жерден сиздерге дуа кылып атабыз иншалла. Эртең 4 күндөн кийин Мекке Кабанын алдына барабыз. Мына ошол жерден дагы сиздерге дуа кылабыз. Урматтуу туугандар, караңыздарчы, бул жашоодо, бул жашоо менен чыныгы акырет жашоонун айырмасын мына ошол Асылбек таксырдын жашоосун көрүп үлгү алсак болчудай. Себеби ошол инсандар көзү көрбөсө дагы, баласынын дагы көзү көрбөсө дагы, ошол баласынын көзүнүн операциясына ушунчалык жан үрөп, жанын бергенге чейин даяр болду ошол Асылбек таксыр. Анткени баягы бизде кыргызда сөз бар. Карга да баласын аппагым дейт, кирпи да баласын жумшагым дейт дегендей, мына ушул Асылбек таксыр дагы баласын ушунчалык жакшы көрүп, мээрим төгүп, баласына жанын берчүдөй болуп, Индияга барып көрдүңүздөр, колунан келишинче аракет кылып отуруп, мына Кудайга шүгүр, баласынын бир оор ушундай бир сыноосунан кутулуп алды иншалла. Мен аргасыз бул жака кайттым элем, себеби бизде ушул умра сапарына убактыбыз болуп калгандыктан биз аргасыз бул жака кайттык. Болбосо экинчи көзүнүн операциясында дагы жанда болмокпуз. Бирок бардыгын дайындап коюп кайтканбыз. Кудайга шүгүр, мына врачтарыбыз жакшы кызмат кылып берип, котормочуларыбыз жакшы кызмат кылып берип, бардыгы жакшы ийгиликтүү чыгып, биз ойлогондой болуп, Кудай кааласа, мына эми операциядан кийин леченияларын жакшы кылып алып, анан мекенге кайтат. Андан сырткары Татынайым Кыргызстанга кайткан, Алихан лечение алып атат. Кудай кааласа, Алиханга дагы дуа кылабыз. Алихан дагы ошол лечение менен жакшы болуп кеткендегидей дуа кылып турабыз иншалла. Урматтуу туугандар, жалпыбыз келиңиздер. Биримдикте, биргеликте кайрымдуу болуп, биримдик болуп, дагы да көп ошондой муктаж инсандардын муктаждыгына себепкер болойлу. Биз бүгүн жалпы жааматыбыз менен, жалпы өлкөбүздүн бүтүндүгү үчүн, мекенибиздин тынчтыгы үчүн, элибиздин ынтымак биримдиги үчүн, элибиздин ден соолугу үчүн, элибиздин биримдик чачылбастан тынчтыгы үчүн, заманыбыздын тынчтыгы үчүн мына бүгүн биз ушул Мадина, Мекке пайгамбарыбыздын мечитинде дуа кылып атабыз иншалла. Ушул келген зыяратыбыз дагы ушул элибиз үчүн, мекенибиз үчүн көп дуа кылабыз иншалла. Анан ар бир момун мусулман бир туугандарды, ар бир кыргыз элимди, ар бир мекендештеримди мына ушул пайгамбарыбыздын ыйык мечитине келип зыярат кылып кетүүнү Аллах таалам насип эткен болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.